Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен бүгүн Өскөмен областынын Адамжай районуна караштуу 14 Көктал Коптон атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Калтакозиева Айнура тургун орнат. Окутуу жараяны дистанттык форматта жүрүп жатканына байланыштуу видео сабактар эң популярдуу жана талап кылынган билим берүү куралына айланууда. Эмесе балдар, бүгүн силер менен видео сабак аркылуу маалыматтык билимдерибизди өнүктүрөбүз. Бүгүнкү кыргыз тили сабагына кош келипсиңер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кептин түрлөрү боюнча кароочу жазуу жумуштары. Бүгүнкү сабакта силер менен бирге дилбаян жазууга үйрөнөбүз. Сабагыбыздын максаты менен таанышкыла. Кептин түрлөрү боюнча кароочу жазуу жумуштарын үйрөнөсүңөр, өз алдыңарча көркөм дилбаян жазууга көнүгөсүңөр, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Албетте силер өз алдыңарча теориялык билимди практикада бышыктай алсаңар, чакан жана ири масштабтуу текстер менен иштей алсаңар, кейипкерлерге мүнөздөмө берүү менен инсан катары калыптансаңар, бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Сабакты баштаардан мурда силерге мен акыл гимнастикасы менен иштөөнү сунуштаймын балдар. Эмесе көңүл бургула. Мына балдар, жогоруда силерге жаңы сабакка өбөлгө түзүү үчүн логикалык тапшырма менен иштөө берилди. Азаматсыңар, мен ойлоймун жоопту туура таптыңар деп. Эми жаңы тема боюнча маалыматка көңүлүңөрдү бургула. Белгилүү бир тема боюнча ой пикирин, байкоолорун, түшүнүгүн билдирген жазуу жумуштары дилбаян деп аталат. Дилбаян көлөмү жагынан ири жана чакан болуп ажырайт. Чакан дилбаяндар көбүнчө эне тил сабагында грамматикалык материалдар өтүлүп жаткан учурда теориялык билимди практикада бышыктай алуу максатында жазылат. Мында чакан тексттер аркылуу тема менен негизги ойдун биримдиги ачылат. Ал эми ири дилбаяндар экиге бөлүнөт. Адабий темадагы дилбаяндар, адабий эмес темадагы, башка айтканда эркин дилбаяндар болот. Бүгүн биз көңүл бура турган негизги бөлүм адабий темадагы дилбаяндар. Бул учурда биз көркөм чыгармаларды үйрөнөбүз, изилдейбиз, талдайбыз, баа берүүгө үйрөнөбүз. Көпчүлүк учурда бизге даяр дилбаяндардын темалары берилет. Бирок биз көпчүлүк учурда маани бербейбиз. Бул дилбаяндын кайсы түрүнө кире тургандыгына көңүл бурбастан эле окуяны баштан аяк сүрөттөп жазууга шашылабыз. Мына ушул биздин эң чоң катачылыгыбыз. Силер азыр жакшылап көңүл буруп тургула, дилбаяндын бир канча түрү менен тааныштырайын. Кейипкерлерге жекече мүнөздөмө берүү түрүндө жазабыз. Салыштырма мүнөздөмө берүү түрүндө, жалпылама мүнөздөмө берүү, чыгарманын маанисин ачуу, чыгармага кошумча маани киргизүү. Эми түшүндүңөрбү? Жакшылап ойлосок, теманы берген учурда эле кандай стилде жаза тургандыгыбыз ажыратылып коюлат экен. Жеңишбек поэмасында Миңбай чалдын образы деген тема келсе, биз Миңбай чалга гана жекече мүнөздөмө берүү түрүндө жазышыбыз керек. Кожо жаш поэмасында Кожо жаштын жаратылышка жасаган мамилеси мына өзү эле айтып турат. Салыштырмалуу жаратылышка жасаган мамилесин салыштырып жазабыз. Султанмурат жана Аксай десанттары эң көп кездешкен тема бул жалпылама. Жалпы ошол учурду сүрөттөп жазабыз. Кубат поэмасынын идеялык мааниси десек, мында чыгарманын маанисин гана ачып беришибиз керек.
Токтогул Сатылгановдун Беш каман ырында чагылдырган доор деген тема келе турган болсо, биз ушул Беш каман ырыны гана талдап калбасанага, ошол мезгилде ошол доорду кошо талдашыбыз керек. Бул чыгармага кошумча маани берүү дегенди түшүндүрөт. Түшүнүктүү болду, Эми өз алдынча машыгуу ишине кезек келип жетти. Китебимизден 37-38 бетти ачкыла. Бул жерде эки көнүгүү бар, 24 жана 25 көнүгүү. Мектеп программасында өзү дилбаянды негизинен 3 эле бөлүп карап келебиз. Баяндоо дилбаяны, сүрөттөө дилбаяны, ой жүгүртүү дилбаяны деп. Бүгүн биз изилдей турган дилбаян бул баяндоо дилбаяны. Мында окуянын башталышы жана уланышы, окуянын өнүгүшү жана чыңалып жетилиши, окуянын аякталышы сөзсүз түрдө берилет. Эми берилген көнүгүүгө көңүл бургула. 24 көнүгүүдө дилбаян берилген. Силер бул дилбаянга ат коюп, бөлүктөргө ажыратасыңар. Ал эми 25 көнүгүүдө чек арадагы окуя деп дилбаяндын темасы кошо берилген. Силер абзацтарга ажыратып, абзац менен дилбаяндын бөлүктөрүнүн чегини туура белгилегиле. Эмесе ийгилик ишти баштагыла. Машыгуу ишин аяктагандан кийин биз адаттагыдай эле логикалык суроолор, тест тапшырмалар менен сабакты бышыктайбыз. Мен силерге 2 шилтеме калтырып койдум. Мына ушул шилтеме менен кирип, берилген тапшырмаларды аткарып койгула. Бүгүнкүгө бериле турган тапшырма сүрөттөө дилбаяны боюнча даярданып келесиңер. Окуу үчүн силерге 38-39 беттер берилди. Балдар, убакытты туура пайдаланууга көнүккүлө. Пайдасыз өткөргөн бир күнүңөр жемиши жок 1 жылга барабар экендигин унутпагыла. Көп окуган көптү билет деп дайыма айтып келебиз. Мен бүгүн силерге электрондук китепкананы сунуштайт элем. Биздин Кейджи жана Окума Кейджи сайттарына кирип, көптөгөн кызыктуу маалыматтар менен таанышсаңар болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.